Жумгал район чайга айлантырып биринчи топтогу майып жалгыз жашаган Элдос Жолдошбек уулу учурда эскилиги жеткен Союз учурундагы барак үйлөрдүн биринде турат. Ал учурда 34 жашта. Ата-энесинен эрте ажыраган Элдостун эки буту төрөлгөндөн бери жакшы баспайт. Тубаса майып. Улуу агасы да бул дүйнө менен кош айтышкан. Бул үйдө жалгыз жашаганына быйыл 13 жылдын жүзү болот. Элдостун үйүн оңдоп түзөө үчүн анын бирге окуган классташтары демилге көтөрүп, оңдоп башташты. Учурда үйүнүн ичине суу киргизилип, жуунучу жана тазалануучу жайын ошондой эле жылуулук тармагын жакшыртып, чатырын алмаштырууга бет эле каржы керектелет экен. Аны тең туштары менен биргеликте коомчулуктан жана кайдыгер карабаган инсандардан дагы колдоо сурайт. Андыктан жардам берүүнү каалагандар үчүн Элдоско банктан эсеп бет ачылган. Жана уюлдук телефону менен байланышып колдоо көрсөтсөңүздөр болот. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين Бардык аламдар жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга саламдар, салаваттар болсун. Өзүм Нарын областынын Жумгал районунун Чайга айылынын тургуну болом. 1986 жылы 29 октябрда төрөлгөнбүз. Биринчи топтогу майыппыз. 2007 жылдан бери жалгыз турам. Ата-энемен 2006 жылдан 2007 жылы айрылганда уда эле. Ошондон бери жалгызбыз да. Агам бар болчу алда өтүп кеткен. Анан ушу досторум, классташтарым ушу эмени көтөрүп демилгени. Анан үйдү оңдоп түзөп коелу деп колдорунан келишинче жардам берип атат. Аларга Алла разы болсун досторума. Анан ошо кичине колунда барларга кайрымдуу адамдарга, ушу классташтарыма эле жүк болбой кичине жардам керек болуп атат каражат жагынан. Ошол Бул үй баягы финский үйлөр окшойт, эски илгерки. Илгерки өкмөт. Канча жыл болуп калды буга? Өкмөттөн алган канча жыл болгону точно эсимде жок. Анткени төрөлгөндөн бери бул ушул үйдө элемин да, төрөлгөндөн бери эле ушул үйдөмүн. Өзүңүз иштебейсиз? Өзүм иштебейм. Жумуш колдон келбейт. Элдерге дем салмай, жин чыгаруу менен алекпиз. Алардан деле кыйнап тигинче акча бер, мынча акча бер деп сурабайбыз. 4800 сом пенсия алам, жөлөк пул алам өкмөттөн, мамлекеттен. Майыптуулукка боюнча. Майыптуулук боюнча. 2010 жылы эме жардам берген Дамира Ниязалиева. Кутум операция кылдырып берген. Ошо Жумгалдан ошондой эжелерибиз жардам берип турат. Колдон келгендерин кылып турат. Элге ыраазымын, Кудайга ыраазымын. Канча жашыңыздан бери ушу дин жаатында намаз окуйсуз? Намаз окуп калдыңыз? Бир бекем окуп калганыбыз бир 13-14 жаш. 12 жаштан бери эле келтабыз буйруса. Ортодон кичине таштадык, антип бинтик, бирок бекем болуп келтканыбыз ошо көп эле жыл болуп калды. 2010дон бери дем салабыз туруктуу. Көп киши сакайган, батасын берген, ыраазы болуп кеткен. Кышында кандай эле ушул үй суук болчу беле? Кышында суук эле, от бат муздайт. От жакканда бат муздайт, анан от деле жага албайбыз. Анан ошо бир уулум бар, учурда Токмокто, тагдырдын Алланын каалоосу экен, 2 жолго түшкөнбүз. Бир уулум бар. 8ге чыгып калды, Кудай буйруса, чоңоюп келатат. Ага деле азыр туруктуу деле жардам бере албайтам. Бирок барып катташып турам, учурашып турам. Мурда бир балдак мененби бир эме менен барышыбыз, Жаңы операция болгон кезде. Операция азыр оорубай элеби, кыйналбайсызбы? Ооруйт эми, бирок Кудайга шүгүр. Канча убакытка чейин базасыз ушул эме менен? Ушул акыбал мененби? Бир 2 саат, 1 саат көп деле баспай калдык эми азыр. Ошол. Меникинде кошуна Кыргызстанда жок го дейм. Ынтымак жагынан Кудайга шүгүр, досторум да аябай ынтымактуу, өзүм классташтарым менен олардын баары жигиттер. Өмүрдү барктап сезбеген арбын,
balkimge birler düşünöt barkın. Ayosuz korsun kimdir bir ögö ayabay zarsın. Ömür ömür bezdep canasın, ömür ömür oygo salasın. Ömür ömür kolunda senin, kimdi kay жерден kaçan alasın. Ömür ömür bezdep canasın, ömür ömür oygo salasın. Ömür ömür kolunda senin, kimdi kay жерден kaçan alasın. Tatalbay ömür dam getirip, жүргөндөрдүн бул күндөрү эскирип, ойлоп алып мен да bir